Өлкөдө жыл башынан бери бала бакчалардын саны 78ге көбөйдү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министри Доктургүл Кендирбаева маалымат жыйынында билдирди. Айтымында учурда өлкө боюнча 1912 бала бакча бар. Анын ичинен 1638 мамлекеттик жана муниципалдык болсо 274 жеке менчик бала бакча. Мында жалпы 200.340 бала тарбияланууда. Былтыркы жылга салыштырмалуу жарым жылдын ичинде бала бакчага тартылган балдардын саны 13.000ге көбөйгөн. Министр бала бакчаларды өнүктүрүү өкмөттүк акселератор программасынын аркасында жетишилгенин кошумчалады. Жыл башынан бери бул программанын алкагында үй шартындагы 151 бала бакча ачылып, мында 3000дин тегерегиндеги бала эрте өнүгүүгө тартылган. Трансформациялоонун негизинде биз толугу менен билим берүү системасында 147.000 балага кошумча орунду түзөлүү деген амбициоздуу планыбыз бар. Өтө көп жаңы курулуштар салынып атат, көп кабаттуу турак жайлар салынып атат. Ошол үйлөрдүн алдында бала бакча же болбосо балдарды өнүктүрүү борборлорун ачууга болот деген уруксат берүү кагазы кабыл алынды. Бул дагы бизнести өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен 560 кыска мөөнөттүү бала бакча ачылат. Бул 3 сааттык мектепке чейинки даярдоо өнүктүрүү борборлору. Ушул борборлордун алкагында быйыл 260 борбор ишке пайдаланууга берилүүнүн алдында турат.